Мен тарбиячымын. Жумушум саат 7:30 башталат. Алдындан да кымбат, аманаты болгон балдардын коопсуздугун өз мойнума аламын. Мен тарбиячымын, ошол эле мугалиммин, сүрөтчүмүн, бийчимин, доктормун, адвокатмын. Ошол менен бирге короо тазалагычмын. Кечке жумуштамын, кечинде жумушта, чатта жүрөм. Пландар, отчеттор, кээде чарчагансып каламын. Мен Акилбаева Нурзада Муктаровна. Манас шаарына караштуу 25 семеттей мектепке чейинки билим берүү уюмунда тарбиячы болуп эмгектенип келем. Билимим жогору, иш тажрыйбам 5 жыл. Балдар үчүн меримимди төгүп келем, ак ниеттен ак эмгек жасап алып. Тарбиячы бул ким? Жашоодо жол көргөзүп, багыт берген. Талыкпас акыл эмгек сөзү менен билимден бийиктикти урматсыйды, табышкан ак эмгектин маңдай терден. Термелип билемин алтын бешик, келсин деп канчаларга ачтым эшик. Үйрөтөр бул дүйнөнүн көп сырларын, ушундай бийик тарбиячылык кесип. Тарбиячылык кесип мага абдан жаккандыктан, иш күндөрүм ойдогудай аюланып, балдарга билимге карай жол көрсөтүү менен ийгиликтүү өткөрүп келем. Бакыт дебейм мына мындан башканы. Балдар менен өткөн өмүр күлөмүр. Саламатсызбы эжей деген сөз үчүн мен бакчадан кетким келбейт бир өмүр. Менин максатым ар бир баланын коомго аралашуусуна, өнүгүүсүнө, мектепке чейинки балдардын ой жүгүртүүсүн, эске сактоосун, элестетүүсүн, сүйлөө учурундагы негизги жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу болуп саналат. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдүн негизинде мен балдарды 5 багыт боюнча өнүктүрүп келем. Менин жумушумдагы негизги принцибим санарип тарбиячы болуу. Технологиянын өнүккөн учурунда заман талабына ылайык мен балдарды инновациялык, интерактивдүү Мария Монтессорисинин усулдук методикасын, ошондой эле учурда эң актуалдуу болуп келе жаткан STEM, SMART, EBRU, CASE ыкмаларын колдонуу менен бирге жаш көбөктөргө билим берип келем. Бул иш-аракеттерим мектепке чейинки мамлекеттик стандарттын негизинде ишке ашырылат. Өткөндү билсең келечекке жол ачылат дегендей каада салт, үрп адат, элдик музыка, ооз эки чыгармачыл балдарга билим берүү учур талабы. Мен балдардын өз алдынчалыгына, демилгелүүлүгүн, активдүүлүгүн активдештирүү, күн сайын анын өнүгүүсүн, инсандыгын шыктандыруу болуп саналат. Наристелер жазылбаган ак барак, эмне үйрөтсөң так ошону аткарат. Мүнүшкөрү саяпкери келишсе, шумкар болуп, тулпар болуп тапталат. Ата-энелер үчүн атайын бурчтар, жылдык иш пландар түзүлүп, ошондой эле балдарга болгон жоопкерчиликтерин арттыруу. Бакча жамат, дем күч берип турушат, алды жака дайым үндөп кубаттап, мен турамын, мээнеттерин актайм деп бакча үчүн бүткүл күчүм арналат. Менин 5 жылдык педагогикалык иш тажрыйбамда көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Бирок бул мага чек эмес, ар дайым өзүмдүн үстүмдө иштеп келем. Күн сайын